30 bölüm. Хиския Ысрайыл менен Жүйүттүн баардык аймагына чабармандарды чаптырып, Ысрайылдын Кудай Теңирине арнап Пасах майрамын өткөрүш үчүн Иерусалимге, Теңирдин үйүнө келүүгө Эпрайым менен Менашеге кат жазып жөнөттү. Падыша өз төрөлөрү менен жана Иерусалимдеги эл менен Пасах майрамын 2 айда өткөрүлүү деп кеңешти. Анткени аны өз убагында өткөрө албай калышкан. Себеби ыйык кызмат кылуучулар 7 шээрлик санда ыйыкталып бүтө элек болчу. Эл да Иерусалимге жыйнала элек болчу. Муну падыша да, бүт эл да жактырды. Ысрайылдын Кудай Теңиринин Пасах майрамын өткөрүш үчүн Беер-Шебадан Данга чейинки аймакта жашаган ысрайылдыктардын баарына Иерусалимге келүүнү жарыя кылууну чечишти. Себеби мыйзамда жазылгандай, ал майрамды көптөн бери өткөрүш элек болчу. Чабармандар падышадан анын төрөлөрүнөн каттарды алып, баардык Ысрайыл менен Жүйүттүн жерлерине чапкылап, падышанын буйругун жар салып жүрүштү. О Ысрайыл уулдары, ата-бабаңар Ыбрайым, Ыскак, Ысрайылдын Кудай Теңирине кайрылгыла. Ошондо Ашур падышаларынын колдорунан аман калган силерге ал да жүзүн бурат. Ата-бабаларыңардын Кудай Теңиринин алдында мыйзамсыз иш кылган өзүңөрдүн ата-бабаларыңар менен бир туугандарыңардай болбогула. Өзүңөр көрүп турганыңардай, Теңир алардын кыйратылуусуна жол берди. Эми ата-бабаларыңарга окшоп тоң моюн болбогула. Теңирге моюн сунгула. Түбөлүккө ыйык кылып койгон, анын ыйык жайына келгиле. Өз Кудай Теңириңерге кызмат кылгыла. Ошондо ал силерден жалындаган каарын кайткылат. Силер Теңирге кайрылсаңар, силердин бир туугандарыңар, балдарыңар туткундап алгандардан ырайым таап, өз жерине кайтышат. Анткени Кудай Теңириңер ырайымдуу, боорукер. Эгерде силер Кудай Теңириңерге кайрылсаңар, ал силерден жүзүн бурбайт. Чабармандар Эпрайымдын шаардан шаарга чапкылап, Забулундун жерине чейин жетишти. Бирок аларды шылдыңдап, мазактап жатышты. Ошого карабастан Ашырдын, Менашенин, Забулундун тукумдарынан кээ бирөөлөр моюн сунуп Иерусалимге келишти. Жүйүт аймагындагылар Теңирдин сөзү боюнча падыша менен төрөлөрдүн буйруктарын аткарыш үчүн аларга бир жүрөк берген Кудайдын колу алардын үстүндө болду. 2 айда ачыткысыз нан майрамын өткөрүш үчүн Иерусалимге көп эл келди. Ал жерге көп сандаган эл чогулду. Иерусалимдеги курмандык чалынуучу жайларды кыйратып, таш буркандарга арнап, жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү жайлардын баарын талкалап, Кидрон суусуна ыргытып жиберишти. 2 айдын 14 күнү Пасах майрамына арналган козуну союшту. Ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер уялышып, өздөрүн ыйыкташты да, Теңир үйүнө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды алып келишти. Кудайдын кулу Мусанын мыйзамы боюнча, өз тартиби боюнча, өз орундарына турушту. Ыйык кызмат кылуучулар лебилердин колунан козунун канын алып, кан чачышты. Жыйналган элдин арасында ыйыкталбаган адамдар көп болгондуктан, таза эместердин ордуна лебилер Теңирге арнап Пасах козусун союшту. Көпчүлүк эл айрыкча Эпрайымдын, Менашенин, Исахардын, Забулундун тукуму тазаланган эмес экен. Ошентсе да, алар Пасах тамагын жешти. Бирок мыйзам боюнча эмес. Бирок Хиския алар үчүн кайрымдуу Кудай ыйыкталбаган болсо да, ата-бабаларынын Кудай Теңирин издөөгө жүрөгүн бурган ар бир адамды кечирегөр деп сыйынды. Теңир Хискиянын сыйынганын угуп, элди кечирди. Иерусалимге келген Ысрайыл уулдары ачыткысыз нан майрамын 7 күн зор кубаныч менен майрамдашты. Лебилер менен ыйык кызмат кылуучулар күн сайын аспаптарды ойноп, Теңирди даңташты. Анан Хиския Теңирге чын жүрөктөн кызмат кылган лебилерге жакшы сөздөрдү айтты. Майрам тамактарын 7 күн жешип, тынчтык курмандыктарын чалышып, ата-бабаларынын Кудай Теңирин даңазалашты. Баардык жыйын дагы 7 күн майрамдоону чечип, ал 7 күндү да шаттык менен өткөрүштү. Анткени Жүйүт падышасы Хиския жыйналган элге 1000 букачар, 10.000 майдамал берди. Жана төрөлөр да жыйналган элге 1000 букачар, 10.000 майдамал беришти. Ошентип, ыйыкталган ыйык кызмат кылуучулардын саны көбөйдү. Жүйүт аймагынан келген ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер Ысрайылдан келген эл, Жүйүт жана Ысрайыл жеринде жашаган келгиндердин баардыгы көңүл ачышты. Иерусалимде укмуштай кубанычтуу улуу майрам болду. Анткени Ысрайыл падышасы Дөөт уулу Сулаймандын тушунан бери мындай майрам өткөрүлө элек болчу. Ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер туруп, жалпы элге бата беришти. Кудай алардын үнүн укту. Алардын сыйынуусу Теңирдин асмандагы ыйык жайына жетти.